өзүмчө эле чарчап атам, билбейм эмнеге деп бала эмизгенде ушундай абал кездешет да бизде. Бала эмизген энелер, бул сиздер үчүн эң сонун маалымат болот деген үмүттөмүн. Анткени биз бала эмизген учурда элестетиңиздер, 700 килокалория жоготот экенбиз бир күндө. Бул деген сен бир күн кечке спорт залда машыкканга барабар деген. Ошондуктан дагы биз кээде билбестен өзүмчө эле чарчап атам, билбейм эмнеге деп бала эмизгенде ушундай абал кездешет да бизде. Демек биз спортсменге тең экенбиз. Эми караңыздар, спортсмендер бир күндө машыгышат, анан менин денемди сакташым керек, мен ушунча күч жоготтум деп алар эртеси күнү машыкпайт да. А биз эмне? Биз 2 жыл ошондой деңгээлде машыгабыз. Эмнеге чарчап атканды түшүнүп атасыңарбы? Эгер мүмкүн болсо бизде жакындарыбыз ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берсе жакшы болмок. Эмизген балдарга күнүнө 1 саат 2 саат уктап ал деп, же балабыз уктап атканда сен да уктап ал деп, же болбосо сен эс алып ал бир аз, мен балаңды карап турайын деген мүмкүнчүлүк жаратып берсек, ушунчалык аябай сонун болмок. Тилекке каршы мындай нерсе жок бизде, бирок бул маалыматты мен уктум, бала эмизген жакыныма бул нерсени сунуштай алам. Жана бул видеону сиз көрдүңүзбү? Сиз да жакыныңызга сунуштай аласыз. Мына ушинтип жакшылыктын цепочкасы улана берет. Бул маалыматты эмне үчүн сүйүндүм? Анткени мен өзүмчө эле чарчай берет элем да. Кыйратып эч нерсе кылбасам деле дейт элем жолдошума, бирок чарчап атам депчи. Көрсө мен ошол чарчабай турган деңгээлче арзыйт экен. Мен бир адамды эмизип, багып, ошончо килокалория жоготатмын да. Бир спортсмендей кандай чоң бир ишти жасап атыптырбыз.